Ассаламу алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолуктар? Мен кайрадан Зак Күчмен. Сиздерге богул Зарылбек Аликенов деген каналымды көрбөңүздөр болду, аяк фейк уже. Аякта видеолорду да шумдук көрүп турсуңар го. Азыркы видеолорумдан урдап алып, көчүрүп алыптыр да. Азыркы баракчамды көрүп атпайсыңарбы? Күндө эле. Зарылбек Зак Күчмен деп ачпадым беле, апрелдин 20-сында, ошо 24-жылычы. Тиги подписчигим деле 4000ге жакындап калды YouTube каналымда, Зарылбек Зак Күчмен деген. Инстаграмда болсо уже 15300 болуп калды. Тиги TikTok'та болсо 8200 болду, Facebook'та болсо 3300 болду. Ушул жакты көрбөйсүздарбы? Зарылбек Зак Күчмен деген каналдарын көрүп атышпайбы элдин баары? Анан тияка киргизсе да тияктан көрө бересиңерби? Аякта да 10-15 миң просмотрга чейин көрүп атпайсыңар. Аяк болду, модерн кетти, аяк токтоткула. Мен деген ушул убакка чейин уже 3-чү баракча ачып атам TikTok'тун. Өзүм быйыл түшүнүп, өзүм көңүл буруп баштадым. Мурун мен түшүнчү эмес элем да. Былтыр тиги блогерим каза болуп калып, июль 6-сында машина оодарылып кетти, Казырмаңга барат. Ошондо тиги баракчаларым карачу эле да 5 жылдан беричи. Ошондо ошо экинчи баракчам болуп калган да былтыркы. Быйыл уже 3-чү, 4-чү баракчаларым. Тиги 14100 Instagram баракчам бар эле, 8,5 миңдик Зак Күчмен деген баракчам бар эле. Аякта да Зарылбек Аликенов деп жүрбөйбү? TikTok'та болсо 24700 подписчигим бар эле. Facebook'та 4700 подписчик бар эле былтыркыда. Ал уже бүттү, андан бери блогерим карап, мен анда көңүл бурчу эмес элем. Азыр өзүм карап атам, апрель 20-сынан бери. Ошого катталыңыздар, Зарылбек Зак Күчмен деп. Аякты көрбөй эле болду, Зарылбек Аликенов деген модерн кетти. Азыркы баракчаларымды көрбөйсүздөрбү? Кызыктуу болуп атпайбы? Ошол сөздү айтып кетейин дедим. Адил тетиги 2018-ден бери февралдын 25-ине марттын башында таанылдым эле го, Салам Мырзанан. Ошондон мурун Ашырбай уулу Муктубек карачу эле да, раматтылык болуп кетпедиби? Ал тиги экөөбүз 2008-ден бери тааныша элек да. Опера театрдан чогулуп калып, өзүбүз экөөбүз тууган сыяктуу болуп калдык эле да. Адам мен сыяктуу артист эле да, тубаса. Бирок таанылгысы келчү эмес да. Мени эле таанып берчү эле да. Сен да өзгөчөсүң деп. Ада өзгөчө адам эле да. Ада политик, ырчы, ыр жазчу эле, блогер эле дегендей. Ада тубаса таланты бар эле меникиндей. Бирок мен чыгарып тааныттым да өзүмдүчү, ал таанылбаса да. Бул жашоодо бир эпти да айтып чыктык эле го экөөбүз. Ада бир жазуучу эле да, чыңгыз айтматович болчу. Анан могул ошо блогерим Муктубек Ашырбай уулу 2018-жылдары марттын башынан баштап карачу эле да. Анан июлдун 12-синде тиги Эрмек Турбаевга кошулуп кетип, баракчамды өчүрүп салганымды билесиңерби? YouTube каналымды, Instagram баракчаларымды. 80 миңден ашты эле подписчиктерим ошол маалдачы. Элдин баары дүң болуп, Голливуд жылдызына Стивен Сигал, Тони Жад эле чаңдаттым эле го, Брус Ли болуп, Кайран күндөрүм эсте калды, жомокто калды, элдин түшүнө киргендей болуп калдым эле го. Жүрөктөрүнө калыпчы, өмүр бою кылымдан кылымга кала тургандай. Сонун тюрктары менен сөздөр менен таанылдым эле го, билесиңерби? Свежий кездечи. Анан кийин могул ошондогу июль 12-синде өчүртүп, как раз 80 миң ашып калганда ошо Instagram, YouTube'да подписчиктеримчи. Күндө чыкчу элем го элден биринчи. Любой артисттерди талаада калтырдым эле го ошол маалда. Анан ошондон бери келатып кайра сентябрда кошулгам да, кайра ошо Муктубек Ашырбай уулуна кайра экинчи баракчаны ачып, сентябрларда. Анан кийин анда да бир 3-4-чү, 5-6-чы орунга келип калгам кайра. Жаңы жылга чейинчи. Анан кайра ошондон бери карап келаткан ошо экинчи баракчамды. Тиги турат го. Ошо YouTube, Instagramды карачу эле ошол маалда. Facebook'та турат мурунку эски баракчаларым 2018-20 жылдагы күндөрүмчү. 4700 подписчик бар эле, ошо Facebook ачылбай калды дагы. Соткага доо кеткенден кийин. Өзү да каза болуп калбадыбы? Анан тиги 14100 Instagram баракчам бар эле. Ада ачылбай калды, Зарылбек Аликенов деп турчу эле ошо мурунку баракчаларым. Мага жазылбагыла деп атам да, аяк уже көрүлбөй калган. Анан тиги TikTok'та болсо 24700 подписчигим бар эле. Адага жабылып калган, ачылбай. Instagram 14100, TikTok 24700. Facebook болсо 4700. YouTube 8,5 миңдик подписчик бар эле ушул жакта. Заку Күчмен деген ада жабылып калды. Зарылбек Аликенов деп турчу негизичи баары эле. Аякта да көрбөй калды. Анан былтыр августтун башында тиги экинчи блогериме кошулуп ал карап атканда ошо 14100 болуп, былтыркы баракчаларыма Instagram болсо 462 подписчик болгон, TikToктуку 42200 болгон. Анан тиги YouTube'да болсо 121 подписчик менен калып калган да, улантылбай. Анан азыр фейк болуп киргизип атыптыр. Ошого жазылбагыла, менин баракчама жазылыңыздар, уктанабы? Зарылбек Зак Күчмен деп. Уже азыркы баракчаларым уже 4000ге жетип калды YouTube'дагы. Instagram'дагы болсо 15300 болуп калды. TikTok'та болсо 8200 болуп калды. Facebook'та 3300 болуп калды. Ошого жазылыңыздар, уктанабы? Тияк фейк, тияка жазылбагыла. Мен түрлүү видеолорду кызып атпаймынбы кызыктуу? Ошол жакты көрүңүздөр, уктанабы? Андан бери кошулбай, эч кимге кошулбай өзүм караганда ушул убакка чейин 500 миң же миллиондой подписчик болмок экен да. Өзүм карай бергенде өзүм мен мурун көңүл бурчу эмес элем да, үйрөнгүм келбей кызыкчу эмес элем. Мен только аткаруучу элем. Табуучу болчумун, просто мен анда видео жактарынан көп көңүл бурчу эмес элем да. Азыр өзүм карап атам да. Ошон үчүн мурунку экинчи блогерим карап атканы фейк болуп калган уже. Азыр мен өзүм карап атам. Ошон үчүн ушул жака катталыңыздар, уктанабы? Зарылбек Зак Күчмен деген каналга. Ушундай күндөр өттү да. Ушинтип атып убакыт ушуга көрсөтүп койду. Мейли гана Заку Күчмен анда.